Biz medresede okup жүргөндө bir окуя болгон. Медресеге келип, Германиядан bir adam келип мусулман болгон. Бул 2000 жылдары окуя болсо керек, эсимден чыгып турат. Анан устаздын алдына келип, Шейхул Ислам Мухаммад Такил Усмани хабизахулла, устаздын алдына келип, калима окуп, пешин намазынан кийин мусулман болду. Андан кийин ошол жерде устаз айтты, азыр деди, ушул жерде отурган адамдардын баарын биринчи мүнөттө айтты. Отургандардын баары сен менен биз бир тууганбыз деди. Иннамал муъминуна ихва. Sen İslam kabul aldın, biz менен bir tuğansın dedi. İkincisi, oturganların arabızda en Allah'a jakın sensin dedi. Subhanallah, İslam tarihini karagıla. En jakın sensin dedi. Sebebi sen жаңы musulman boldun. Al-İslamu yahdibu ma kana qablah. İslam aldığını büt barını keçip salat dedi. Günahın juup salat dedi. Günahın juulup senin kagazın akbak salat durat dedi. Bizki çaң basıp kalgan günahkörбүз dedi. Dava emес, hakikat uşuntu aytam dedi ustaz. Ошон үчүн эч кимди кемситпеш керек, жаман көз менен карабаш керек. Алладан эртең тооба кылып, кафир деле, жаман адам деле мусулман болуп калыш ыктымалы бар. Ошон үчүн адамдын бузулушу качан башталат? Өзү таң калып, өзүн өзү фериште сезип, өзүн гана жакшы көрүп, мен Кудайдын досумун, мен эле кыйынмын деп, башканы жаман көрсө, бул завалдын белгиси. Адамдын ахиретке Алладан алыстап баратканы белгиси болот. Ар дайым мен жаманмын, башка жакшы, мен күнөөкөрмүн, башкалар жакшы деген күмөн менен жашаса, Аллах субхана ва таала өстүрө берет. Өсүүдүн жолу ошол. Мен эле кыйын, башкасынын баардыгы жаман десек өспөйсүн. Ошого мусулмандарды кемситкен, жаман карагөн болбойт.